сураныч, жалбарып өтөмүн сизден, заарканып суранам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушул эки кулагыңыз менен алдында туруп, кашында туруп уккан бир хадисти айтып бериңизчи дейт. Не деген бакыт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанынан ооз деми ысык бойдон көкүрөгүнө сиңген бир хадисти сураныч айтып бериңизчи мага дейт. Жашоодо эмне деген баалуулук бар? Адам байлык табышы мүмкүн, мансапка жетиши мүмкүн, кадыр бар, аброй, даңазасы чыгышы мүмкүн. Бирок эң чоң кадыр бар дагы, даңаза дагы бул Кудайдын астында сыйырматка жетүү. Кудай менен мамилени бекемдеп болот. Кудайды тапса, кимдин жашоосунда Кудай менен мамилеси болсо, түндө туруп Кудай менен баарлашып дуа кылганда ошондон ырахат алса, ошол адам бактылуу адам болот бир тууган. Элестетиңиз, элдин гамын көрүп, түндө туруп, ey Кудай, Кыргызстаныбызда аманчылык болсун, эл башчы, журт башчы, ажобузга Кудайым береке берсин. Анын жанындагыларга, элибизге, жерибизге, ажодан баштап бешиктеги балага чейин иман бер. Өлкөбүздүн келечегин караңгы кылба деп жалбарып ыйласа, ошол адам бактылуу, ошол адамдын Аллах менен байланышы бар да. Карасаңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түз оозунан ушу эки кулаңыз менен уккан бир хадисти айтыңызчы дейт. Тууган, сиз экөөбүз жашоодо толгон токай хадис уктук, бирок өзгөрө албадык тууган. Бирөөсүн амал кыла албадык, чыгынбадык, бекем кармана албадык бир тууган. Алыстан, Басрадан 6 айлап ата арытып, кыйналып, сапардын азап тозогун чегип келип, бир хадис айтыңызчы деп атат да. Неге бир хадисти сурады? Анткени бир хадиске акыйкатта амал кылуу бул оор машакат нерсе. Бейишке кирүү үчүн толгон токой хадис эмес, бир хадис жетиштүү. Бир хадис бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инни хутусри алиял калам ихтисаран." Имам Байхақи Далаилун Нубуа пайгамбарчылыктын белгилери деген китебинде алып келет. Мага сөздүн каймагы калпырылып, кыска, нуска, көп маанини камтылган сөз берилген, Кудайым касиет берген. Бир хадисте керек ойлонуп, терең ой чаптырсак, көз чаптырсак, терең маани бар да. Бир хадисти суранып атат да тууган. Бир хадис, маселе амалда экен. Угуп коюшта эмес. Неге бир хадисти айтып бериңиз, жуккан хадисиңизди дейт? Лааллаллаха янфа'ни бих. Балким ошол бир хадис аркылуу Кудайым менин жашоомду өзгөртөр дейт. Бир хадис аркылуу Кудайым менин жашоомду өзгөртөр дейт. Мамбет Асан деген устаз бар. Нарында. Кудай береке берсин ошол кишиге. Жалпы элдин устаздарына Сыраждын устазыбыз бар, чоң дамбыларыбыз бар. Мамбет Асан устаз айтат: "Нарында отурсам" дейт. Нарында билесиз да, чыкырон кыш. Кече жакында илимий дават сапары менен барып келдик. Кадимкидей ишип калдык. Болбосо азыр күздө эле келелек, кышта эле келелек. Мисалычы, күз келип калды эми. Чыкырон кыш. Анан ошентип чыкырон кышта мешитте отурсам дейт, имам элем дейт. Бир 5-6 жаштагы бала келди дейт. Улуу сөздү уят жок, катып калган дейт. Чыгдан башталган нерсеси. Катып калган, бир костюмунун ичигиси сыртына чыгып калган дейт. Тоңуп калган бала бети кыпкызыл болуп дейт. Келди дагы: "Сиз Куран окуйсузбу, имамсызбы?" деди дейт дароо эле. Шашып кирип: "Ооба, мен имаммын, Куран окуйм." 500 сомду чыгарып алдыма таштап: "Атама дуа кылыңызчы, Куран окуп, Россиядан келсин" деп дуа кылып атат дейт. Ошол жаш бала дагы энесинин кыйналганын көрдү да. Ошол жаш бала энесинин заарканып, атага муктаж болгон мээримди көрдү да. Атанын жоктугун көрдү. Жаш болуп олтуруп мойнуна оор түшүктүн жүгү илинди. Апасынын, карындашынын кыйналганын көрдү. Достору атасына эркеп чоңоюп атса, бул өзү ата болуп калды да 5-6 жашта. Мына ушу 500 сомду алып коюңуз дагы, "Менин атама дуа кылыңызчы, тезирээк келсин" деп дуа кылды дейт. Бир тууган, өзгөрө турган убакыт келди. Бул сөздү Кудайым бекер айттырбайт. Тирүүлүктө ушул сөздөрдү угуп өзгөрбөсө, аны кабыр өзгөртөт, бирок өзгөрө албайт да. Өктөм өкүмүн чыгарат. Караң, мага бир хадисти айтыңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уккан. Ошол хадис менен менин балким жашоом өзгөрөт, жашоомду өзгөртө турган. Жамандыктан жакшылыкка ушунча кыйналып келген сапарымды актай турган бир хадис айтыңызчы деп суранды дейт. Жанагы бала дагы 500 сомду үмүтү менен алып келди да. Анын үчүн ошол убакта 500 сом кымбат акча да. Ошого бир кийим, ошол учурда 5-6 жыл мурда бир мектепке кийим кылса боло турган акча да. Бирок ошол үмүт менен, үмүтү соолуп, башкандан үнү жетпей, бир болсо имам Кудайга жакын, ушунун дуасы кабыл болот деп келип атат да бир тууган. Жашоону өзгөртпөсөк өзгөлөрдү да кыйнайбыз. Өзгөчө үй бүлөлүү болгондойн балдарга мээрим төгүп, аялыбызды эркелетип, ошолорду окутуп, көңүл буруп,
ата энеге жакшы уул болуп, мекенге жакшы жаран болбосок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тактык үммөт болбосок, кыйын болот жагдай. Өзгөрбөй атабыз биз. Факала Азрет Абу Хурайра тиги адамды карап, олуттуу карап, илгерки адамдар олуттуу болгон. Олуттуу карап, оор үшкүрүнүп туруп анан, макул бир тууган деп сакалын сылап, тааратын жаңылап келип, төшөктү салып, анан аттахиятта отуруп туруп анан ушинтип айтты да. Адепти караңызчы. Бул жөнөкөй адамдын сөзүн айтып аткан жок. Аламдын мырзасы, Аллага жакын болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин айтып атат. Жасанып, каадасына келип туруп анан айтып атат да. Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Мен Алла Тааланын элчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз кулагым менен, ысык деми менен, илебеси менен ушинтип айтканын укканмын деп туруп анан баштап атат да. Илим ошондой болот бир тууган. Баланчы айтты, түкүнчү айтты эмес. Түз. Кыргызда сөз бар. Саяпкер көргөн ат тааныйт, молдо көргөн кат тааныйт. Устаз шакирт деген маселе бар бул маселеде. Түз. Устаздан укту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан, ал бул кишиге айт, бул киши Мадинадан кайра 6 айлап ат арытып туруп, элине барып кайра ушинтип уктум деп 3-чү адам болуп айтат да. Илим маселеси бар, тактык маселеси бар. Сөздү такташ керек. Журналистмин деп эле айта бербеш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Не деп айтыптыр? Инна, көңүл буруңуз, аввала ма юхасабу бихил абду яумал кыямати мин амалихи салатуху. Пенде баласынын ичер суусу көрөргүнө түгөнүп, өлүм периштеси келип жанын алгандан кийин, кабырда эки периште келип сурак алганда, эң биринчи пенде баланын суракта эсеп кысап бере турган нерсеси намаздан болот дейт. Кыяматта пенде баланын эсеп кысаптан өтө турган маселеси кыяматта эң биринчи намаздан болот деп атат. Неге намаздан болот? Бул хадис, бирок илим ошого түшүндүрмө берет азыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Караңыз бир тууган. Намаз үчүн байлык керек эмес. Намаз үчүн манчыраган мансап, бийлик керек эмес. Намаз үчүн башка керек эмес. Кандай жагдайда болбоңуз, мойнуңуздан намаз түшпөйт. Бардыгы байдан да, кедейден дагы, ажодон дагы, карамагындагы калың букара элден дагы, басып жүргөн адамдан, төшөккө жатып калган адамга чейин жападан жалгыз сурала турган ибадат бул намаз болуп эсептелет. Алымдар айтат, Египетте Шейх Мухаммад Шарави, Мутавалли Шарави устаз айтат, раматылык, намаз бир тууган көңүл буруңуз. Сиз зекет чыгарасыз го? Зекет бай болсоңуз 40тан 1 чыгарып атасыз. Калган 39-ну сактап калыш үчүн. Бул байлыктын, төрттүлүк малдын зекети. Намаз, көңүл буруңуз, өмүрдүн зекети болот. Кудайым сизге өмүр берип атпайбы? Ооба, өмүр берип. Ошол, Кудай, шунча өмүр бердиң. Күн таңарып атып атат, кылтайып батып атат. Ушул берген өмүрүңө шүгүр Кудайым деген шүгүрдүн, өмүрдүн шүгүрү болуп атат да бул. Кады Байдауи деген тафсир бар мына, дамдыларыбыз бул кишилер хашиясы менен окуп коюшкан. Ошол Кады Байдауиде Каусар сүрөсүнүн тафсиринде айтат, пенде ушунчалык Кудайга ыраазы болуп, ушунчалык рахматын, шүгүрүн айткысы келсе, бир эле амал бар, айласы бар. Ал ошо намаз окуу дейт. Абабыз мага жардам берди. Убагында мисалы колуман жетелеп мектептин босогосун аттатырды. Алипени тандырды бу киши. Таанытып окутту. Кийин намазга жетеледи. Ата-энени урматтоого жетеледи. Мисалы Ислам университетинде оку деди, апчык устазын, Чубак устазга оку деди. Не деген жакшылык кылды? Шунчалык бул кишинин сыйына, тосуна, жакшылыгына шунчалык бир ыраазычылыкты айткым келип атат да. А жаратуучунун ушунча берген өмүрү, жакшылыгына шүгүр келтирем деген 2 рекет намаз экен да. Бул өмүрдүн зекети, бул адамдын жаратканга карапайым сөз менен айтканда ыраазычылыгы, бул рахматы бул. Динибиз мондай келбеттен, тула бойдон турса, анын жүрөгү бул, анын башы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти Имам Мунзири Таргиб ва Тархиб китебинде айтат, иннама мауди'ус салати минад-дини ка мауди'ил ра'си минал жасад. Намаздын диндеги орду адамдын башы сыяктуу дейт. Адамдын башы жок болуп калса, ага кошуп жарым денеси жок болуп калса, шариатта жаназа намазы окулунбайт, көпчүлүк денеси табылмайынча.
Başı жоқ адамды түрі елестете албайбыз. Қолы уту жоқ елестетишибиз мүмкүн. Кечиресем майып тагдыр экен, мунжу экен, Кудайым жакшылыгын берсин. Бирок башы жоқ елестете албайбыз. Динибизди дагы, динибиздин тулгу боюн элесин намазсыз елестете албайбыз. Жашоодо бир туган көп байланыш бар. Эне менен баланын байланышы күчтүү экен. Эки кыздайын Кудай Таала Мухаммад аттуу эркек бала берди. Эми келинчегим менен баламдын ынак мамилесин көрүп, Кудай атабы, эненин мээрими канча. Биз эми бала экенбиз да, эненин көңүнө балада балан көтөрүлөт. Чоңоюп алат экенбиз, эненин жакшылыгын билбейт экенбиз. Бирок келинчегимди баласы менен мамилесин көрүп, шундай Кудайдын мээримдүү экенине көзүм жетти да. Апа деп түн уйкусунда туруп апасын издеп жанына барат. Апасы байкуш баласы үчүн өмүрүн арнаганга даяр болуп турат. Апа менен баланын байланышы бар. Ата менен кыздын байланышы бар. Ата менен кыздын байланышы бөлөк экен да. Чарчап, чалыгып келсе, ата деген бир сөзү менен чарчоосун кетирет экен да. Күтөт экен да. Турмушка чыкса дагы, эркек балдарын унутуп турса да, кыз бала байкуш күйөө баланын төркүндө жүрсө дагы, кайын журтунда жүрсө дагы, атам деп эстеп туруп жүрөгү согот экен да. Аба дем алган сыяктуучу. Адамдын мекен менен болгон байланышы бар. Мекенди сүйүү имандан, мекенге жакшылык келтирүү имандан, мекенге эмгек кылып кызмат сиңирүү имандан. Бирок ушул мамиле байланыштардын эң чоңу Алла жаратуучу менен пенденин байланышы экен. Ал ушул биз сөз кылып аткан намазда болот бир туган. Көп суроолор келет. Биз ал суроого жооп берүүгө татыксыз элек. Раматулук Чубак устаз болгондо бирибиз да дым деп чыгара албайт элек добушту. Айла жок. Алыбек алына жараша жооп беришибизге тырышып аракет кылып атабыз. Көп суроо аяк затынан, күйөөм карабайт, аялым баш ийбейт, ажырашып мамилеби жаргата калды. Неге? Кудай пенде ортодо Кудай менен байланышыңыз бекен болсо маселе чечилет. Намазга. Мына сизде чоң мүмкүнчүлүк бар, жай намаз. Жеңем намаз окуй атабы? Жай намаз. Күйөөңүз сыйлабай атабы? Жай намаз. Кыйналып атасызбы? Дагы деле жай намаз. Эмнеге? Жай намаз аркылуу намазга туруп Кудай менен байланыш түзүш керек. Жашоодо бардык байланышты таап, Кудай менен байланыш түзө албаган адам бечара мискин ал. Кудай менен байланышкан адам бактылуу адам ал. Жүрөктөрдүн эгеси. Биз айтабыз, себебин айткырабыз, Кудайдан корккула дейт. Биз себеппиз туура. Себептердин себебин бүтүрө турган Алла Таалага да кайрылыш керек да. Биринчи Аллага кайрылыш керек эле да негизи. Ошону айтып атат. Эң биринчи пенденин кыяматта бере турган эсеп кысабы амалдарынын ичинен намаз болот дейт. Фаин солихат намаздын сурагынан өтмөгүнөн өтсө ашуусунан. Факат афлаха ал ийгиликке жеткен болот. Ва анжаха ал адам акырети бейиш болот дейт. Ийгилик коштойт аны. Жакшылык чулгап алат ал адамды дейт. Ва инфасадат намаздын эле сурагынан өтө албай калса амалдан эң биринчи намаздан болот экен да. Кабырда имандан суралып атпайбы? Диякта кыяматта амалдан эң биринчи намаздан болот. Эгер намаздын ашуусунан өтө албай калса өтмөгүнөн, факат хаба ва хасыр ал адам бечара гайып болот, карып болот деп атат. Акырети жок болот, көзү көр болот, ишенген үмүтү жок болот, таянар тоосу, урунар жери жок болот деп атат. Чоң жоготууга дуушар болот деп атат. Чоң жоготууга дуушар болуп, акырети кор болот деп атат ал адамды. Фаин интакаса мин фаридатиги шей, караңыз. Эгерде Кудай Таала эсеп кысап кылып атканда негизги нерсе парыз да адамдыкы, туурабы? Ошон үчүн шариятта фикх илиминде айтылат, кимдин казасы көп болсо, нафил намаздарды бекем сүннөт 12 сүннөттөрдү окусун. Баягы багымдаттан куфтанга чейин окусаңыз, ар бири 12 рекет сүннөт болот. Багымдаттын 2 рекети, пешимдин 4 рекети дегендейчи. Ошондон сырткаркы нафилдерди кое турсун да биринчи карыздан кутулсун дейт. Биринчи карыздан кутулсун, тахажжудка турса дагы деп. Ошону айтып атат, Кудай Таала пенденин амалдарын эсептетип периштени санакка жөнөткөндө санап кел бар деп. Пенденин парыздары толбой калса, багымдаты кем экен. Караса эле пешими, дигер асыры, шамы, куфтаны кем экен. Ошондо каля Раббу азза ва жал, жараткан өзү периштелерге буйрук берет дейт. Бир тууган, кандай асыл адамсыз, кандай чеберчилик менен жараткан кооздуу, көркөмдүү бир ааламсыз. Көңүл буруңуз, ар бир адам көркөмдөлүп, Кудайдын мээрими, ырайымы менен коштолуп жаратылган өзүнчө бир аалам. Өзүнчө бир аалам ар бир адам. Ошондой ааламга Кудай Таала мээрим төгүп атат акыретте дагы.
Мээримдүү Кудайдын кулусуз. Мээримдүү ырайымдуу Кудайдын пендесиз. Парзы толбой калса, Кудайым өзү буйртмай берип атат. Элестетсеңиз, сиздин бир кемчилигиңиз чыгып калса, маселеңиз толбой атса, ажо өзү кийлигишип ушуну карап бергиле деп атат. Ким эмне дей алат? Бул дүйнөнүн президентин бир эки адамдар аткарбабашы мүмкүн тоң моюндук кылып. Президент канча жандал бастады. Алланын сөзү эч качан эки болбойт. Чыныгы өкүмдар Алла Таала болот. Чыныгы баардык нерсенин падышасы Алла Таала болот. Чыныгы Алла Таала периштелерге өкүл берип атат, өкүм берип атат. Унзуру барып карагыла. Жакшылап тескеп чыккыла кайрадан. Халли абди мин татавуин, пендемдин нафил намаздары бар бекен кошумча. Сүннөт намаздары, окуган нафил намазы, мечитке киргендеги мечит акысы, жатаардан алдын тобо шүгүр намазы, тахажжудта туруп окуган түнкү намазы. Нафили барбы? Жокпу? Карагыла. Фаюкаммалу биха ман тaqassa минал фаридо, парыздагы кетирген кемчилик толбой калган саныны, анын эсеби жанагы кошумча нафил намаздардан толукталат дейт. Бир туган бул Кудайдын мээрими эмне бул? Мээрими да Кудай Тааланын мээрими да. Карасаңыз, Кудай Тааланын мээрими. Сумма якуну саиру амали ала залик. Амалдардан эң биринчи намаз суралат. Намазы толуп санагынан өткөндөн кийин калган амалдары намазга карап бычылып ошол таризде кете берет. Намазы толуктангандан кийин башка амалы дагы толукталат. Намазы башка амалдарга шапаатчы колдоочу болуп кетет дейт. Бизде ушул намаз эле бар жашообузда. Башканы эптей албайбыз. Жок дегенде намаз эптеш керек да. Ушул намазыбыз акыретте шапаат кылат Кудайым буйрса. Бирок бир туган караңыз. Не үчүн намаз ушунчалык маанилүү болуп атат? Шейх Рамадан Бути алымыбыз намаздын ичиндеги камтылган баалуу улуктар, чоң маанилер дегенди айтат. Адам караңыз, бир имамга итаат кылып, имамдан озуп да кетпей, кетенчиктеп кеч да калбай, тартип менен рүкү саждага барып окуйбуз. Намаз жашоодо тартиптүүлүктү үйрөтүш керек. Эң эле жөнөкөй мисал, мечитке кирип келе жатканда биздин бут кийимдер иреттелип туруш керек. Унаалар иреттелип туруш керек. Ажаатканалар күзгүсмал мизилдеп туруш керек. Жашообузда тартип болуш керек. Мамлекеттеги тартипти сакташ керек. Заңды, законду бузбаш керек. Кудайдын шариятын аттап өтпөш керек. Намаздан үйрөнө турган олуттуу сабак бизде тартип болуш керек эле. Анан бир туган тазалык болуш керек эле. Намазда сырткы тазалык да шарт, ички тазалык муну ихлас деп атат. Ихлас дагы шарт. Ихлас болбосо фадаил амалда келет. Асманга көтөрүлө албай, кара кийим түс бөлүндө оролуп кайра адамга ыргытылат. Ал көтөрүлө албай калат, ал канаты жок. Бул амал иннал амала сувар деп коет, сүрөт бул, элес. Адамдын иллюзия, фантазиясы. Аны ишке ашыруу үчүн адамда ихлас болуш керек. Ихлас деген ба? Чын бейилден дитин коюп, дитин буруп, көңүлү менен ошон, көңүл буруп окуу деген сөз. Ошол анан кош канаты кылып асманга учурат. Кудай асманда эмес, ошо амал кабыл турган казын ошол асманда болот. Көтөрүлүп эсептеле турган периштелердин жайы. Намаздан биз тазалыкты үйрөнөбүз. Жашоодогу тазалыкты үйрөнөбүз. Биз азыр чоң теманы айтпайлы, көңүл кайсы тазалык, именно конкретик. Кайсы? Нике ала жипти аттоо деген тазалыкты үйрөнөбүз.